Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз карсылдаган, суусу бозоруп кетпей турган, атылып кетпей турган суроо талаптарга карата туздалган бадыраңды жабуунун көрсөтүп беребиз. Алгач бадыраңды жууп тазалап алабыз. Базардагы бадыраң баары эле дарыга пышкан. Көпчүлүк адамдар билбейт дагы, алып келип бадыраң туздайт, банкалары атылып кетет же суусу бозоруп калат. Ошон үчүн бадыраңды жууп тазалап, 1 суткага муздак суу куюп, бадыраңды салып коюш керек. Мына арадан 1 сутка өттү. Бадыраңды идишибизге алабыз. Байкаган болсоңуздар, бадыраңдын дарылары сууга чыгып кетти. Банканы соодалап жууп, буулаганга коебуз. 15 мүнөт буулайбыз. Буулаганда банка өтө ыстык болуш керек. Керектелүүчү азыктарды экранга жазып калтырдым. Кара тоголок мурчту ар бир банкага 4төн кылып салып алдым. Чеснокту майдалап туурадык. Майдалап туураса даамы жакшы чыгат. Келес жалбырагынан да коштук биз. Сиздер кошпой койсоңуздар да болот, жок болсо лавр жалбырагынан да коштук. 2ден 3төн кылып. Агротто бар укроптон коштук. Хрен жалбырагынан да коштук. Хрен жалбырагы бадыраң туздоодо өтө жакшы ролду ойнойт. Бадыраңды тыгыз кылып салып алыш керек. Суу куйганда төгүлүп калбаш керек. Мына баарын тыгыз кылып салып алдык. Кайнаган сууду баарына бирдей кылып толо кылып куюп алабыз. Үстүнүн крышкасын жаап, полотенце мененби, одеял мененби жаап коюш керек. 20 мүнөткө ичиндеги суусу муздап калбаш керек. Мына 20 мүнөт турду. Бул сууду төгүп салабыз. Бул суудун бизге кереги жок. Бадыраңдын калган дарылары ушу сууга чыгып кетет. Экинчисине кайнаган сууду, таза сууду куябыз. Кайрадан үстүнү жаап 20 мүнөткө коебуз. Мына 20 мүнөт турду. Үстүнү ачып, суусун казанга куябыз. Бул сууду кайрадан кайнатып, үчүнчүсүнө куябыз. Үчүнчү куйганыбызда суу өтө катуу кайнаш керек. 1 аш кашыктан баарына кум шекер кошуп коебуз. Bir аш кашык туз кошобуз. Калган чеснокторду да кошобуз. Тоголок карамушту да кошобуз. Мына кайнаган сууду баарына толо кылып куюп алабыз.
крышкасында кайнаган сууга бир салып алышыбыз керек. Болбосо банка жакшы жабылбай калат. Жарым чай кашык уксус кошобуз 80%. Мына банка жабышты баштадык. Закрывалка да жакшы болуш керек банка жапканда. Банканы текшерип алабыз жакшы жабылганына. Крышкасын төмөн кылып, үстүнү жаап, одеял менен 1 суткага коюшубуз керек. 1 суткадан кийин ачып, салкын жерде сактаңыздар. Мына биз банканы жаап бүттүк. Биздин каналга кошулуңуздар. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Саламатта калыңыздар.